Абдыгулов эне тилин үйрөнбөй эмне кылып жүрдү? Вице-премьер-министр Абдыгулов Толкунбек деген неме эне тилинде эркин сүйлөй албайт экен. Буга чейин эне тилин үйрөнбөй эшек такылап жүргөнбү? Мамлекеттик маанилүү кызматтагы адам Жогорку Кеңештин трибунасында кыргызча текстти жөндө окуй албай, эки алган окуучудай эжеледи. Мындан мурда бул жигит Улуттук банкты жетектеп турганда кара куурайды өстүрүүнү мыйзамдаштыралы деген идеясы менен дүң болгон эле. Кара куурайды кое туруп, кыргыз тилинде түш жоруганды үйрөнүп алса жакшы болчу да экен. Кайран гана мамлекеттик маанилүү маселелер ушундай киргиздердин айынан көлөкөдө калып жатат. Акыркы мезгилде өз ишине берилип, маңдай терин төгүп иштеген атка минелер катарында саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев да бар десек жаңылышпайбыз. Башкасын айтпаган күндө да өлкөдөгү саламаттыкты сактоо мекемелеринин курулуш жана ремонт иштерин өтөөсүнөн чыгалды. Айтсак, улуттук онкология жана гематология борборун жаңылап, бир нече жылдан бери акыйган ремонттук курулуш иштерин аягына чыгарды. Ошону менен бирге улуттук перинаталдык борбордун жаңы корпусунун курулушу аяктоо алдында турат. Жер-жердеги иштер да ордунан козголуп, Чоңалай сындуу райондордо жаңы мекемелер курулду. Айтор атына камчы салдырбай таскагын катуулатып келе жатыр. Ушул калыбынан жазбаса деген тилекти каалайбыз. Эрден шыпырылчу министрлердин тизмеси такталып бүтүп калды. Коалиция бузулуп, өкмөттүн курамы жаңыланганы турат. Кызматтан кетчүлөрдүн катарында экономика министри Артем Новиков да бар. Сары Оз балапан кезинде жок жерден министр болуп багы жанган. Новиковдун келгели узак эмес экен. Ырасында Новиковду алмаштырган жөндүү, эч кандай тажрыйбасы жок. Түндүктөн түшкөндө эле министр болуп калышы туура эмес болгон. Айтмакчы, экономика министри чындап кызматтан кетсе, ордуна Бишкек эркен экономикалык аймагынын жетекчиси Дүйшөн Эрсалиев келиши мүмкүн экен. Германиядагы Kyrgyz Club Germany мекендештер уюмунун мүчөлөрү биринчи президент Аскар Акаев менен жолугушкан. Жолугушууга жубайы Майрам Акаева жана кызы Бермет Акаева менен келген туңгуч президент адатында толгону онтоп жатып, орус тилинде сүйлөп баштаганда, кыргыз жигити анда кыргызча сүйлөсүн талап кылган. Демократиялуу Германияда жолугушуп жатабыз. Демек калаган тилде сүйлөгөнгө укугум бар деген Акаев сөзүнүн соңуна орус тилинде чыгып, кетип баратканда баягы кыргыз жигити артынан кыйкырган. Коррупционер деп кыйкырган жигиттин жанына Бермет Акаева жети келип, далилденгенби, далилиң барбы деп атасын актап жактаганга өттү. Ошондой эле мурдагы Ханбеке Кыргызстанды бандиттер башкарып жатканында балп эттирген. Анын артынан жумуртка былч этип, кетип бараткан Акаевке карата учкан. Аны көргөн Бермет Акаева жигитке эки аттап жетип, алка-жалкадан алганга үлгүрдү. Чындык ачуу тиет көрүнбөйбү? Коррупционер деген таасын сөз Акаевтердин таалуу жерине тийип, туш тараптан шакылдап камералар иштеп жатканына да карабай, сумкеси менен жигитке кол салуудан да кайра тартпады го чиркин. Интернет колдонуучулар ачкалыктан бутуну араң турган ак аюуга кейишүүдө. Аюуну Sea Legacy жаратылышты коргоо уюмунун өкүлдөрү капысынан байкап, видеого тартып алган. Ак аюу таштанды челектен тамак издеп, эч нерсе таппагандан кийин жерге жатып калганы видеодо даана көрүнөт. Аны карап отуруп биз көзүбүзгө жаш алдык, дейт сүрөтчү Пол Никлен. Ал бул тууралуу Instagram баракчасына жарыялаган видеодо да белгилеген. Никлен уюмдун мүчөлөрү ак аюуга эч кандай жардам бере албаганын айтып, ал бир нече күндөн кийин өлгөнүн билдирген. Ак аюулардын ачкыдан өлүп жатышына глобалдык жылуулуктун таасири тийгенин сүрөтчү белгилеп, башкаларды бул маселеге көңүл бөлүүгө чакырат. Видео Канаданын Баффинодун жери деген аралда тартылган. Жыл соңунда Business Insider журналы YouTube каналынан эң көп киреше тапкандардын тизмесин чыгарды. Алардын катарында 6 жашар Раян аттуу бала да бар. Ар түрдүү оюнчуктар менен ойноп тартылган видеосу Раянга жылына $11 миллион киреше алып келүүдө. Баланын видеолору 2015 жылдын март айынан тарта интернетте таркай баштаган. Былтыр да ал эң жаш миллионерлердин сап башына чыккан. Раяндын көрүүчүлөрдүн саны азыр 800 миллионго жетет.